Нур ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Нур-Султанда өтүп жаткан дүйнө чемпионатынын финалына чыккан кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова Спутник Казакстан маалымат агенттигинин кабарчыларына комментарий берди. Эске сала кетсек, Тыныбекова дүйнө чемпионатынын финалында күрөшө турган Кыргызстандагы биринчи кыз болду. Ал алгачкы кармашында мексикалык Алехандро Ромеро Банильяны 8-0 эсеби менен утса, 8-1 финалда япониялык Юкака Кавайни таза жеңиш менен жеңген. Ал эми чейрек финалда украиналык Юлия Ткачты 9-6 эсеби менен утуп, Олимпиада оюндарына лицензия алган. Жарым финалда түндүк кореялык Йонг Сим Римди 8-0 эсеби менен утуп финалга чыкты. Мен кылып жаткан нерселердин бардыгы мекеним жана күйөрмандарым үчүн. Кармаштар оңой болгон жок. Чемпионаттагы ар бир беттешим оор болду, деген спортчу. Спортчу финалда болгариялык дүйнө чемпиону Тайбе Юсейн менен беттешмекчи. Белгилей кетсек, ири турнир 14-сентябрда башталган, эми 22-сентябрда жыйынтыкталат. Буга чейин грек-рим күрөшүнүн балбандары күчүн сынап, Атабек Азизбеков гана 5-орунду алып Токио Олимпиадасына жолдомо алды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев мурдагы президент Атамбаевдин Кой-Таштагы үйүнө жарандык позициясын көрсөтүү, моралдык колдоо үчүн барган. Бул тууралуу ал Кой-Таш окуясы боюнча комиссиясынын 19-сентябрдагы жыйынында билдирди. Ал Кой-Ташка барган учурдагы бийликти басып алуу жана түндүк-түштүк маселеси козголбогонун айтты. Саясат тууралуу мурдагы президент менен сүйлөшпөгөнүн кошумчалады. Комиссия мүчөлөрүнүн суроосуна жооп берип жатып, Сегизбаев Атамбаевдин тарапташтарына бир жолу мал союп бергенин ырастады. Мен барганда айылдаштар көп экен, тамагаш жагынан кыйын болуп жатат деп айтышкан. Бир мал союп бергеним чын. Сегизбаев өзү да Кой-Ташта жараат алганын, бутуна желим ок дегенин билдирди. Кой-Таштагы окуяларга ошол учурда Атамбаевдин тергөөгө барбай жатканына жана УКМКнын Альфа тобунун аракеттерине баа бере албай турганын айтты. Муну учурда тергөө жүрүп жатканы менен байланыштырды. Кой-Ташта 7-8 августта болгон окуя боюнча УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев, президенттин иш башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Турусбек Коеналиев маалымат берип жатат. Бүгүнкү жыйынга Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина дагы чакырылган. Ал эми дагы бир депутат Асель Кудранова комиссия менен иштешүүдөн баш тартканы жыйындын башталышында айтылды. Кой-Таш окуясы боюнча мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга Жогорку кеңештин 7 депутаты, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана коомдук саясий ишмерлер, эксперттер кирген. 7-8 августта Кой-Таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үзөңбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаракат алган. 100гө жакын адам ооруканага кайрылган. Бүгүн өзүн пайгамбардын мураскеримин деп Мээрим Черикбаева маалымат жыйын берди. Ал 33 жашта. Анын айтымында мурда бардык жырандарда эле жашаган. Мындан 8 жыл мурда катуу ооруп, дарыгерлер так илдетин аныктай албагандыктан шаардын четинде жашоого мажбур болгон. Себеби адамдар менен мамиле түзө алган эмес. 2015 жылы түш көрөт. Ага Махди деп жазып, кара мөөр басат. Ошондон бери өзүн Мухаммедтин мураскорумун деп эсептейт. Библияда жакшы кабар китептеринде акыр замандын белгилери тууралуу жазылган. Алардын бири Матай китебинин 24-бөлүмүнүн 11-жазуусунда көптөгөн жалган пайгамбарлар чыгып, көптөрдү адаштырат деген жазуу бар. Ал эми Куран китебинде Махди кыяматта акыр заманда келүүчү адам деп жазылган. Жалдагы үрөй учурган мушташка шектелип кармалган Жаныбек Бапышев менен Калысбек Сейитбеков СИЗО 1-де сабалды. Бул тууралуу жазыларды аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 2 шектүү учурда номер 47-абакка которулду. 2 шектүү камеранын ичинен сабалган. Алардын эч жери сынган эмес, бирок экөөнүн тең колу катуу уруксунуп калган. Бүгүн аларды ооруканага алып барганда экөөнүн колдоруна тең гипс салынган. Учурда бул окуя боюнча териштирүү иштери жүрүүдө, деди басма сөз кызматынан. Бир тууган шектүүлөр камерада ар кандай кылмыштар боюнча шектелген адамдар менен отурушат. Кыргызстан бардык маанилүү маселелер боюнча эрге кыйшык мингенде эле чек ара боюнча да эрге кыйшык минген. Ага элди ынандыра албаган бийлик, популист саясатчылар күнөөлүү. Кыргызстан баарыбыз билгендей эле 4 мамлекет менен чектешет. Кытай, Казакстан менен чек арабыз такталып бекиген. Кытай менен чек араны тактоодо Акаевдин оппозициясы жер сатты деген каралоо жүргүзгөн. Бүгүнкү күнү толук жоопкерчилик менен айтам. Ошол маалдагы айрым авантюрист саясатчылар чек араны тактоо маселесине сергек ой жууртуп, популизмден алыс болбой, Акаевди жаман көрсөтүү үчүн колдонушкан. Маселен
Мселени аңдабастан эл дагы ошол ойго билип билбей кошулган. Бул жерде оппозицияны эле бир беткей күнөөлөө туура эмес. Жасап жаткан ишин элге түшүндүрө албаган, кадыр баркка ишенимге ээ болгон бийликте да чоң күнөө. Үзөңгү-Кууш сатылган эмес, бекер берилген да эмес. Үзөңгү-Кууш туура Кыргыздын жери, бирок Кыргызстандык кыргыздардыкы эмес, кытайлык кыргыздардыкы. Үзөңгү-Кууш суусу Кытайга куят. Үзөңгү-Кууш кытайлык кыргыздарга жакын. Акчий деген жеринен кол сунсаң жетчүдөй болуп турат. Үзөңгү-Куушту ат башылыкта, жет өгүздүктөрдө жайлабайт да, кыштабайт. Кытайлык кыргыздар тескерисинче биздин көп жерибизди алып кетти. Земинди алдап Акаев куу киши экен деп жүрүшөт. Жер сатты деген сөз Казакстан менен чек араны тактаганда болду. Талаш жердин баарын эле кыргызга берип салып, казак отуруп калбайт. Талаш маселе 50-50 болуп чечилет. Бүгүн Баткендеги видеону карап турсам, элдер талаш жердин баары кыргыздыкы деп жатат. Эгер минтип кете берсек, чек ара өмүрү такталбайт. Фейсбуктагы 10 пикирден корккон бийлик жер сатты деген сөздөн коркуп, эгерим тактабайт. Мага Кыргыздын эң жакпаган сөздөрүнүн бири ушул жер сатты. Кантип кыргыз элин, кыргыз мамлекетин сүйгөн адам жерибиз сатылып кеткен деп айтат, түшүнбөйм. Шабдандан баштап эле бардык башчыларыбызды жер саттырабыз. Жок, биз жер сатпайбыз, биз мамлекетпиз, биз чек араны тактап атабыз дешибиз керек да. Чек араны тактоо, жер сатылбагандыгын түшүндүрүү, элдин турмушун оңдоо бүгүнкү күнү толук президент жана анын командасынын мойнунда. Шайлоо болот, анан шайлоодо жакшы адамды шайлагыла дегенде да болбогон кеп. Эл деген абстрактуу нерсе, кайда айдаса ошол жакка кетет. Элди тандалмалар, айдыңдар башкарат. А бүгүн ошол тандалма, айдың деген парламенттегилерибиз биздин оозду карап Facebook башкарып отурат. Бүгүн ат тизгини президентте. Союлду солго чапса, солго жыгылабыз, оңго чапса, оңго жыгылабыз. Жоопкерчиликти сезип, жоопкерчиликти эмес, парызын аткарып, элди жарык жакка жетелөө президенттин гана колунда. Тилекке каршы бизди башкарган бир да президент парызын аткара элек. Марат Тагаев, журналист, Кытайлык кыргыздарды колдоо комитетинин мүчөсү. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин бир гана хоббиси бар. Ал тууралуу мага Өмүрбек Чиркешевич өзү айткан, дейт экс-депутат Пауэрлифтинг федерациясынын президенти Бакыт Керимбеков вечерний Бишкекке редакциясына маек куруп жатып. Анын айтымында, спорт чебери катары ал убагында ар кандай спорттук иш-чара, мелдештерди уюштуруп жүргөн. Ал убакта мен депутат элем. Бир күнү мен ал адамдан сиздин хоббиңиз барбы? Мисалы, кимдир бирөөнө балык оолоо, башкасына дагы бир нерсе жагат десем, Бакыт, менин хоббим жок, мен интригантмын. Мына ошол менин хоббим деп жооп берген, дейт Керимбеков. Ал эми Өмүрбек Чиркешевич ал сөздөн тана турган болсо, анда мен анын көзүнө тикей карап тастыктап бере алам, дейт экс-депутат. Мына ушундай экен, урматтуу окурмандар. Булак Назар Ньюс KG. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев мурдагы президенттин үйүнө жасалган атайын операциянын учурунда 2 ирет Алмазбек Атамбаев менен сүйлөшүүгө кирген. Бул тууралуу Кой-Таштагы окуяларды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын жыйынында ИИМдин башчысынын орун басары Алмаз Орозалиев билдирди. Ал ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов кайсы маалда сүйлөшүүгө киргени жөнүндө маалыматы жок экенин кошумчалады. Министр сүйлөшүүгө 2 ирет кирген деп ишендирди Орозалиев. Асановго сүйлөшүүгө кирүүгө ким уруксат бергенин айта албайм. Ал өзүнүн демилгеси менен кирген. Мындан сырткары Асановдун ордуна келген ИИМдин башчысынын жаңы орун басары Памир Асановдун Атамбаев менен сүйлөшүүгө киргендеги аракеттерине өз баасын берди. Ал Атамбаевдин үйүнө киргенде куралын кайрадан октоп, контролдук атуу жүргүзө баштаган деп эске салды министрдин орун басары. Асанов мындай кылбашы керек эле, анткени андан кийин тергөө группасы бармактардын изин ала албай калды. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын документи жана мөөрү табылбай жатат. Бул туурасында Атамбаевсиз КСДП кыймылынын жетекчиси жана ал партиянын башка бөлүгүнө төрагалык кылган Сагынбек Абдрахманов Азаттыкка кабарлады. Биз 3 апрелде партиянын 18-курултайын өткөргөн соң, мен төрага болуп шайлангандан кийин мөөрдү жана күбөлүктү кайтарып бериңиз деп Алмазбек Атамбаевга кайрылганбыз. Кийин юстиция министрлигинен каттоодон өткөндөн кийин да кайтарган жок. Августтагы окуядан кийин форумдагы имараты жабылып, документтер алынган. Ошондо да партиянын мөөрү менен күбөлүгү эч жерде жок болуп жатат. Эгер табылбаса, жогорку соттун чечиминен кийин жаңы мөөр күбөлүк жасатабыз. Абдрахманов буга чейин КСДПнын бардык мүлкүн, партиянын мөөрүн жана штамптарды берүүнү талап кылган. Андан тышкары партиянын банктардагы каражатын, уставын бериш керек экенин белгилеген. КСДПнын катарынан 2017 жылы чыгарылган Сагынбек Абдрахманов Атамбаевсиз КСДП кыймылын жетектеген юстиция министрлиги Сагынбек Абдрахмановду 18 апрелде КСДПнын лидери катары каттаган жана партиянын дареги да өзгөртүлгөн. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана
Республиканын тарапташтары муну мыйзамсыз чечим катары баалап, юстиция министрин кылмыш жоопкерчилигине тартууну өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылышкан. Абдрахманов жетектеген КСДПнын саясий кеңеши 8 сентябрда жыйынга чогулуп, Кой-Таштагы окуяларга катышкан. Партиянын айрым мүчөлөрүн катардан чыгарган. Алардын арасында Жогорку кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина, Асель Кодранова, Караматорозова, Мурат Мадеменов, Анвар Артыков жана экс-депутат Мээрбек Мискенбаев бар. Депутат Анвар Артыков муну саясий шоу деп атаган. Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы атышууда жабыркаган 8 кишиге операция жасалды. Алардын денесине кирип кеткен нерселер алынганын Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Буга чейин 5 кишиге пландык операция жасалары айтылган. Бирок текшерүүдөн кийин алардын саны көбөйгөн. Министрлик операция ийгиликтүү өткөнүн, жаракат алгандардын абалы туруктуу экенин билдирди. 16 сентябрда Баткен облусундагы мамлекеттик чек ара участогунда атышуунун кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшан Моменов курман болуп, 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстан тарап кыргыз-тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачысы каза болгонун кабарлаган. Жаракат алгандардын ичинен 10 адам атышуу болгондун эртеси куралдуу күчтөрдүн аскердик транспорттук учагы менен Бишкек шаарына толугураак дарыланууга жеткирилген. Парламентке аттана турган бийликтин партиясынын саясий күчтөр күтүүдө. Бул өңүттө кандай жаңылыктардын болушу мүмкүн деп коомдук ишмерлерге суроо узаттык. Сиреп кылган адамдарыбыздын жооптору бир кылка болбоду. Бирөө алыстан сөздү баштаса, бирөөсү эртеңки күн кандай болуп кетерин, саясат айдыңы кайсы багытта өзгөрөрүн бүдөмүк калтырды. Лучший Лотос кайрымдуулук фондунун президенти менин тандоом боюнча 1 жылдын ичинде бийлик менен макулдашуу жана пикир алмашуу үгүтүндө улуу журт аттуу саясий партия түзүлгөн. Бул партиянын колдоочусу Медеткан Шеримкулов акыркы боюнча 2019 жылдын 26 августунда Бишкек шаарында партиянын кезектеги съезди өткөрүлүп, анын төрагасы жана лидери болуп Аргынбек Малабаев шайланган. Партиянын аталык милдети Шеримкуловго ыйгарылган. Эң кызыгы, бул бийликтин жаңы партиясы өлкөнүн саясий системасына кандай жаңылык менен чыгат? Азырынча белгисиз жана бүдөмүк. Менин оюмча баягы эле эски схема. Дүңү менен бюджетниктер кирет, парламенттик тизмеге нубориштер, кошелектор анча-мынча дайыма жанталашып, любой саясий лазейканы издегендер. Саясий коктейлдин ингредиенттери ушундай болот. Бирок көз боемочулук жана манипуляция үчүн кичине интернациональный окраска берип коюшат. Жакынкы мезгилде коомчулук күткөндөй саясий айдың өзгөрүлбөйт. Бул чөйрөнү өзгөртүш үчүн мамлекеттик башкаруу системаны жана саясий платформаларды түп тамыры менен жаңынууга буруш керек. Башкача айтканда, улуттук пайдубалды бекемдеп, чиновниктерди каржылоо мамлекеттик бюджеттин 30%-нан ашпашы зарыл. Элдин саясий партияларга болгон кредиттик ишеними түгөндө. Бул көрүнүш бир гана бизде эле эмес, бүткүл дүйнө саясий кризиске дуушар болууда. Каныбек Иманалиев, Жогорку кеңештин депутаты: мен азыр бийликтин кайсы партия менен парламентке аттана тургандыгын билбейт экенмин. Кандай болгон күндө да бийликке сунуш кылат элем. Бизде дээрлик 2006 жылдан бери реформа токтогон. Айыл чарбасында, экономикада, менчиктештирүүдө да, туризм жаатында да эч кандай масштабтуу реформа жок. Ал үчүн прогрессивдүү, центрист, Грузиядагыдай болбосо да, Армениядагыдай реформа кыла турган, көз карашы тунук, жаңы муундагы, мамлекетчил инсандан турган күч топтой ала турган болсо, бийлик утат. Азыр кыргыз экономикасы өтө артка кеткен, инвестиция жок, экономиканын бир да тармагында жылыш болбой турат. Ички иштер министрлигинде бир да тамчы реформанын караанын көрбөй турабыз. Ошондуктан Кыргызстанда экономиканы алдыга жылдыруу боюнча бир гана жол бар. Ал жигердүү, масштабтуу, кардиналдуу түрдөгү реформа. Ошондой күч келеби же баягы эле саздан чыга албай жата беребизби? Феликс Кулов, коомдук ишмер: азыркы учурда кайсы партия бийликтин партиясы болорун билбейм. Мен үчүн белгисиз. Бийликтин партиясы болобу же болбойбу, бу да белгисиз. Мен ушул өңүттө бийликтин партиясы болобу же болбойбу деп президентке ачык эле суроо бердим. Ал мага азырынча бул жөнүндө ойлонгонум жок, планымда жок деди. Мен президентке терең ишенем. Ал киши чын жүрөгүнөн айтты. Президент эгерде ушул партия бийликтин партиясы деп көрсөтсө, анда сөзсүз баары эмне болот дешет. Менимче азыр эртелик кылат. Эч ким эч нерсе көрсөтпөйт. Азыр жаңы партия ачылды. Ага президент көз салды деп да айтыша элек. Бул жагдайда президент өзү да билбейт кандай болорун. Бирок ушул жаатта даярдыктар башталды. Пландарын гана алдыга, коомчулукка жар сала элек. Сыр-катар болуп атат. Менимче бул жыл эмес, кийинки жылы жаздын алгачкы айларында билинип калат. Эркингүл Имангожоева, Жогорку кеңештин 5-чакырылыштагы депутаты: саясий элита бийликтин партиясы менен чыгуу далалатын жасап, алдын ала чуркай башташты. Кандай болот, кайсы партия менен чыгар экен деп аңдып турган мезгил. Бирок эл тараза, ким кандай иштегенин көрүп турат. Шайлоонун алдында дагы элди алдап астына барам деген кыска ой эми иш жүзүнө ашып кетишине күмөнүм бар. Бийликтин партиясы саясий жактан күчтүү, билим парасаты бийик, маданияты жогору, чыныгы эл үчүн иштей турган инсандардан куралышы керек. Ошондо кыргыз элинин өнүгүүсүнө кенен жол ачылат. Ошондо бийликтин партиясына эл ишеним артат. Сурап Жылкычиев, Булак Азия Ньюс.